Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Бүгүн сиздерге сабыр жөнүндө азын-аулак кеп кылалы деп турабыз. Алдыңкы мүнөттөрдө биз менен болуңуздар. Эгерде кандайдыр бир ойлор жаралса, комментарийге жазып, өз ойлоруңуздарды калтырсаңыздар болот. Сөзсүз түрдө сиздердин ойлоруңуздар биз үчүн өтө маанилүү экендигин унутпаңыздар. Анда бүгүнкү сиздерге жеткизчү темабыз сабыр. Ооба бир тууганым, бул дарынын бар экенин билесиңби? Албетте билесиң. Бирок колдонуп көрдүң бекен ушул сабыр деген дарыны? Адатта адамзат ооруса, дароо айыга калсам деп дарыканага чуркап, доктур жазган дарысын алып ичкенге шашылат. А бул сабыр дарысы бир сиздин ооруңузду дарылабастан катыган жүрөгүңүзгө жумшактык, күнөөнү каалаган нафсиңизди тарбиялайт, карарган жан дүйнөңүзгө жарыктык, алсызданып сынаарда кайрат күч берип, жашооңузда тосулган тосукту ачып, бактылуу болуп жашооңузга жардам бере турган табылгыс дары. Бул дарынын курамында жөнөкөйлүк, жылмаюу, мээримдүүлүк, кечиримдүүлүк, жоомарттык, берешендик, кайраттуулук, ыймандуулук, эң негизгиси адамзаттын душманы болгон шайтанды ыйлата турган эң күчтүү касиетке ээ. Бул дарыны бардык адамзаттын баарысы колдонуп жүрүүсү шарт. Анткени бул жашоо кайгы капа кыйынчылыктар менен аралашкан, чындыгында инсан машакатка жаралган. Акылман болсун, аалым болсун, окумуштуу болсун, философ болсун, бай кедей болсун, баарынын башында өзүнө жараша кыйынчылык түйшүктөрү бар. Бул көйгөйлөрдү жеңүүдө сабыр дарысы гана жардам бере алат. Кыйынчылыктын калканы, ачууну басууда ойлонбостон күнөө кылууда курал болуп берет. Ооба, сабыр деген ушундай бир тууганым. Деги эле сабыр деген эмне? Сабыр деген башка келген азаптарга чыдоо, кечилген күнөө, жамандан оолак болуу. Сабыр илимде болсун, бизнесте болсун, деги эле кандай амал болбосун ишеничти актоо. Сабыр кыйынчылыкта жол таппай турганда бүгүлбөс сүйөнүч, жыгылбас таяныч. Сабыр жүрөккө ыхластуулук, жан дүйнөгө тынчтык, ооруга шыфадыр. Сабыр ачуу келгенде тилдерге кишен, шайтанга калкандыр. Сабыр көңүлдү көтөрө турган кубаныч. Сабыр адамзатка сулуулук берген адеп акылак. Сабыр ибадатка бекемдүүлүк, бейишке жеткизип тозоктон кутулуу. Сабыр ыймандын нуру, Аллах Таалага жакын болуу. Карачы бир тууганым, сабыр деген кандай гана ажайып, аны колдоно билгин. Алдыңдан келген кыйынчылыктарды, ооруларды жылмаюу, сабыр менен тосуп алгын. Тагдырыңа ыраазы бол, башка түшкөндү кабыл кыл. Банкрот болгонуңда өкүндүң эле, акчаң кайтып келдиби? Душман сага каардуулукту көрсөткөндө бакырып өкүрдүң, аны жеңе алдыңбы? Андай болсо, бир мусибатты эки мусибатка айландырба. Бирок түйшүк келген кезде кычкыл лимондон таттуу суусундукту жасап, сабыр дарысын кошо ич. О, Аллахтын тагдырына ыраазы болгондор, башына кыйынчылык келген кезде аны жылмаюу, сабыр менен кабыл кылгандар. Куранда силер тууралуу мынтип айтылат. Аларга ар кайсы эшиктерден периштелер кирип мындай дешет: сабыр кылганыңар себептүү силерге Аллахтын саламы болсун. Акырет үйү бейиш кандай жакшы. Аллах Таала айтты. Чындыгында Аллах Таала сабыр кылуучулар менен бирге. Намаз окуу жана сабыр кылуу менен кубаттангыла. Бакара сүрөсү 153-аят. Аллах Таала айтты. Ким сабыр кылса жана кечирсе, чындыгында ал улуу иштерден. Шура сүрөсү 43-аят. Аллах Таала айтты. Чындыгында сабыр кылуучуларга сыйлыктары эсепсиз берилет. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убактыбыз аяктады. Урматтуу биздин угуучуларыбыз, дайыма тен соолукта болуңуздар. Эч качан сиздерди жамандыктар тоорубасын. Жалаң жакшылыктар, жакшы жаңылыктар менен да бөлүшүп турганга Аллахым насип этсин. Анда кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.